Тажикстанда камакка алынган Баткенден 5 тургунун алып келүү аракети көрүлүүдө. Аларга чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген кине коюлуп жатыптыр. Жакындары бүгүн митингге чыгышты. Эпид кырдаалдын дагы курчуп кетүү коркунучу жаралууда. Өкмөт бейтапканаларда кошумча орундарды даярдап, тиешелүү министрликке чукул план иштеп чыгуу тапшырмасын койду. Кагазда башка, иш жүзүндө башка жумуш. Чет өлкөгө акча табам деп кетип, кыйынчылыкка кабылган мигранттар жардам сурап кайрылышууда. Алар эмгек келишиминде көрсөтүлгөн шарттары теңирден тескери чыкканын айтышууда. Бишкекте шаардык кеңештин айрым депутаттары жол кирени кымбаттатуу аракетин көрө башташты. Бул жаатта 3 демилгелүү топтон сунуш түшкөнү белгилүү болду. Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынын жаңалыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Тажикстанда кармалып турган Баткендин 5 тургуну бошотуу аракеттери көрүлүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн аталган аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Суаналиев бүгүн алардын жакындары менен жолугушуп жатып билдирди. Ал Тажикстанга укук коргоо өкүлдөрүнүн коштоосунда барып, кармалгандардан кабар ала турганын айтты. Кошуна өлкөнүн мал базарына кеткендер Тажикстандын Согди областынын Кистакуз аймагынан чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси боюнча айыпталып кармалышкан. Аларга мыйзамдуу өткөрмө бекетинен өткөн эмес деген күнөө коюлуп жатыптыр. Теманы Рахат Жаныбеков улантат. Дагы ушундай бир поворот бар экен. Жаштык айда калып кетет экен. Ошого бир знак деле коюп койсо, жаштык айла деп эле ушундай. Бир жумадан бери Тажикстанда кармалып турган кыргызстандыктардын жакындары бүгүн эртең менен Баткен областынын администрациясынын имаратынын алдына чогулушту. Алар коңшу өлкөдө белгисиз себептер менен кармалып жаткан тургундарды алып келүү талабы менен чыгышкан. Айтымдарында алардын туугандары мал базарга кеткен боюнча артка кайтып келиши элек. Алардан эч кандай маалымат жок болуп жаткандыктан кошуна өлкөдө барымтада экен деген такталбаган маалыматтар да тарап кеткен. Наразычылык акциясына чыккандарды өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Суаналиев кабыл алды. Февраль күнү биздин үкөбүз арка базарга барып, ошол жерде тажиктардын колуга түшкөн, кандай формада колго сүрүшкөн, чек араны кесип өткөнбү же башка бизге караңгы болуп атат. Ошол күндөн бери биз чуркап жүрөбүз. Бардыгын сүйлөштүк, секретарларынын менен өкүлдөрүн башка иштешип жатат. Бирок ошол иштин натыйжасын биз алып көрбөдүк. Балдар жатышат да. Өмүрбек Суаналиев коңшу мамлекеттин укук коргоо органдары Кыргызстандын жарандарын барымтага алып турат деген маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Маалыматтарга караганда Баткен районунун 3 тургуну, Кадамжай районунун 2 тургуну Тажикстандын мал базарына барып, Лейлек районунун жаңы жер айыл аймагы аркылуу кайтып келатканда Согди областынын Кистакуз аймагынан чек араны мыйзамсыз кесип өткөндө айыпталып кармалышкан. Аларга мыйзамдуу өткөрмө бекетинен өткөн эмес деген кине коюлуп жатыптыр. Соцсеттерге тарап кетпедиби? 22 кишини тажиктер барымтага алыптыр деген айтышыптыр деген бунун баардыгы фейк, болбогон сөз. Бизди жана сиздердин уулдарыңызды 3-өө кармалган. Азыр ошол жакта биздин спецслужбалар баардыгы сүйлөштү. Алардын баардыгын жанагындай незаконное пересечение границы деп кармашыптыр. Ошондой эле Өмүрбек Суаналиев эл менен жолугушууда бийлик органдары коңшу өлкөнүн тиешелүү кызматкерлери менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кармалган жарандарды мыйзам чегинде Кыргызстанга кайтарууга аракет көрүп жатканын айтты. Коңшу өлкөгө укук коргоо органдарынын коштоосунда барып, ал жакта түрмөдө отургандардан кабыл аларын да кошумчалады. Мындан тышкары кармалган жарандардын ата-энеси Тажикстанга барып, алардын абалынан кабар алып келүүсүнө шарт түзүлөөрүн да кошумчалады. Ушу 5 жаран Тажикстан границасынан өтүп кетти деп атат да, МКК эмеде кылып туруп. Ушу өтүп кетишиге кимдер күнөөлүү дейм да? Кимдер бийлик күнөөлүүбү? Же бул өтүп кеткен балдар өздөрү күнөөлүүбү? Кыргыз айылга бурулуп кеткен жерге эч кандай знакты кое берген жок. Демек жөн мына ушу жарандар азыр түрмөдө жатып атат да, туурабы? Андан кийин буларга дагы 300 миңден штраф салып атат. Ал эми действительно көөлө адамга это недоступная сумма, киче өзүңүз айткандай недоступная сумма да. Ошол бул эми буларга салынган штрафты ким төлөп берет? Биз азыр айтып атпайлы, ата-энесин алып, биздин представительдер барып, ошол жерден 2-3 структуранын балдары дагы чогуу барып, ошол жерден сүйлөшүп келет. Бүгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети да коңшу өлкөдө кармалгандар тууралуу кенен маалымат берди. Анда Кыргызстандын 5 жараны Тажикстандын аймагынан мыйзамсыз түрдө металл жана мал ташып кетүүгө аракет кылышканы айтылат.
Кыргызстандын 5 жараны, Тажикстандын аймагынан мыйзамсыз түрдө 900 килограмм металл, 2 баш бодо жана 3 баш майда малды ташып кетүүгө аракет кылып жаткан маалда Тажикстандын күч түзүмдөрү тарабынан кармалышкан. Бул жарандарга карата Тажикстандын күч түзүмдөрү тарабынан тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Кармалган жарандарды Кыргызстанга кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Учурда мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги абал азырынча туруктуу деп мүнөздөөгө болот. Эл менен жолугушуу учурунда область жетекчиси Өмүрбек Субаналиев ар кандай себептер менен Тажикстандын аймагында кармалган жарандар ал өлкөнүн мыйзамынын алкагында жооп бере турганын кошумчалады. Тактап айтканда акчалай айыпка жыгылышы ыктымал. Мисалы Кыргызстанда чек араны мыйзамсыз бузуп өткөндөргө айып пулдун өлчөмү 220–300 миң сомду түзөт. Кыргыз Республикасынын кайтаруудагы мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз өтүү 4-категориядагы түзөтүү жумуштарына же 5-категориядагы айып 220 миң сомдон 260 миң сомго чейинки же 1-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Чек ара кызматын өтөп жаткан адамга карата өмүргө жана ден соолукка коркунуч келтирбеген зомбулукту колдонуу же аны колдоном деп коркутуу менен жасалган ошол эле жосун. 6-категориядагы айып салыгы 260 миң сомдон 300 миң сомго чейинки же 2-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Эскертүү, ушул берененин күчү чет өлкөлүк жарандардын же жарандыгы жок адамдардын баш калкалоо укугун пайдалануу үчүн келген учурларына колдонулбайт. Жазык кодексиндеги дал ушул беренени бузган тажикстандык жарандар өткөн жылы Кыргызстанга 7 миллион сомго жакын айып пул төлөгөнү белгилүү болду. Бүгүнкү күндө 11 жаран Тажикстанда берде бизде кармалып турушат, жанагы эмелер боюнча незаконный переход и аларды жана контрабандный жумуштары менен деп иш жүргүзүлүп атат. Эми бизден кийин Тажикстандагы мындай мыйзам кабыл алышкан. Аларда дагы ушундай эле зеркальный мындай мыйзам иштеп баштады. Бу бүгүнкү күнгө чейин ошондо 5 жаран кармалыптыр бизде. Аларды дагы биз алар менен сүйлөшсөк, алар дагы бизге окшой эле мыйзам чегинде иштеп атабыз дейт. Өкмөттүн областагы өкүлчүлүгү белгилегендей, Баткенден Тажикстандын аймагына өтүү үчүн 3 негизги мыйзамдуу чек ара өткөрмө бекети бар. Алар Лейлик районундагы Колуңду жана Кайрагач, Баткен районундагы Кызыл Бел посттору. Башка аймактан өтүү мыйзам бузуу болуп эсептелет. Ошону менен бирге чек аралаш аймактардагы жашоочулардын атайын белгиленген транзит жолдордон өтүүсү каралган. Ал Баткен районунун Көкташ, Таштумшук, Аксай жана Тажикстандын Исфара, Варух жолдору. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Жогорку кеңештин депутаты Гүлнара Клара Самат Кыргызстандын Россиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун мамлекет жетекчисинин аппаратынан билдиришти. Гүлнара Клара Самат 2007 жылы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп эмгектенген. Ошол жылы өткөн мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоодон кийин президент Курманбек Бакиев жана анын баласы Максимден ыдык көргөнүн ачык айтып чыккан. Көп өтпөй Россияга кетип, бир топ жыл бою ошол жакта жашап жүргөн. 2 жыл мурда парламентке Атамекен фракциясынан депутат болуп келген.